Балыкчы шаарындагы номер 2 Жомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класстын мугалими Бактыгүл Исхакова. Ойлаган бүдүршүгө деним күлүм берсин мен табалмай неден оян сен тегерес. Орларга пайдасы бар. Мисалы, ичеги калган орларга же гемоглобин түшүп кеткен убакта дары катары ичсе болот. Ал тамак сигирүүгө, пайда усуроого жана асыроого каршы. Сиректикке жакшы, бул суусундук зары айдоочу болгондуктан бөйрөк орларга жакшы, бирок кан басымды көтөрөт. Аз кандуулар ичсе гемоглобинди көтөрүүгө жардам берет. Медицинага бозонун организмге оң таасирин тийгизген бир топ дарылык касиеттери белгилүү. Бозон муздак жерде сакталат. Бозон тарынын, жүгөрүнүн, арпанын, шагынан даярдалуучу ичимдик. Бозо салууда адегенде шак сууга чыланып, ачытыла бир күн, андан кийин кайнаган сууга ачыган шакты кошуп 1,5 саат бышырат. Бышырылган шакта талайдан коебуз. Суутуп ага угут кошобуз. Угут болсо 1 жума өнүрүлүп, кургатылып, диирменге тартылган будайды айтабыз. Угутты кошуп чечтирип, аралаштырылып, анан ачытканы көрөңгү деп коебуз. Көрөңгүнү кошуп, анан жуулап жабылат. Бозо жазылышын айтып бере аласызбы? Мына балдарым, мына биринчи казанга майды кууруп алабыз. Un мененчи, же болбосо көбүрбөй калат да, жармабызчы. Биринчи майды туурап туруп, андан кийин унду кууруп алабыз. Анан сууну куябыз балдарым. Анан көрдүңөр, мына боо таруу, бозо жазалат, болбосо шак, мына болбосо жүгөрү. Мына бооларды чылап туруп, баягы суу кайнаган кезде ушул шактарды куябыз. Куйгандан кийин 2 саатка дейин кайнатабыз. Андан кийин, анан муздагандан кийин шакты алып келип алып, угуттан салып чечет ал. Ачыткы куюп атпайбы? Ачыткынын ордуна ушу шакты салсак, жармабыз суюк болуп, жакшы болуп, көбүрүп чыгат. Андан кийин мондай ботко болот. Андан кийин биз ошону кайра баштыкка куюп алып, сүзөбүз. Андан кийин эмне болот? Бозо болот.
Андан кийин эмне болот? Андан кийин ичебиз балдар. Түшүндүңөрбү? Ооба. Мына андан кийин мына моундай бутылкаларга куюп коюп бозолорду сатсак да болот, ичсек да болот балдар мына. Түшүндүңөрбү? Ооба. Мына бозо негизи таруудан жасалат. Мына тарууну таанысыңарбы? Мына таруу, мына таруу. Андан кийин мына жүгөрү. Жүгөрүдө да кошобуз. Жүгөрүнүн бозосу жакшы болот. Саргыч болуп. Андан кийин бурсактарды кошуп туруп, үчөөнү коштуруп кайнатабыз. Кайнагандан кийин эле бозо болуп, моурекиндей шак чыгат. Муну чыккандан кийин ачытабыз. Ачыганда эмне алабыз? Мына ачыткыга могу шакты кошобуз. Угут деп коебуз мунун өзүн. Буудайдан жасалган угут. Угутту кошкондон кийин эле бозо ачыйт. Чечип берет. Андан кийин ачыткы куюп, бир түн ачытып коюп, анан эртеси сүзөбүз, баштыкка куюп алып. Сүзгөндөн кийин анан жарма болот. Көбүргөн жакшы жармалар болот. Мына ичесиңер мына бозонун деген иммунитетти көтөрөт, канды көтөрөт, ток. Илгеркилер ушундай бозодон ичип эле суукта чыдамдуу болуп жүрө беришкен балдарым. Түшүндүңөрбү? Ден соолукка кандай пайдасы бар? Ошо жөнүндө айтып кетерсизби? Булар иммунитетти көтөрөт жана балдар тамак иче албай атпайбызбы? Каныңар аз болупчу. Ошондо бозодон ичсеңер бул аябай жакшы. Силерге күч берет, дем берет. Оорубайсыңар, иммунитетиңер жогору болот. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн жумшак, таттуу бозодон алып ичип тургула. Ден соолугуңарга жакшы. Мына илгерки балдар боз иччү, сарымай жечү, ошон үчүн ден соолуктары жакшы болчу. Чоң рахмат эже. Бозонун ден соолукка кандай пайдасы бар? Бозонун ден соолукка пайдасы бар. Мен аны пайдалуулугун айтып берейин азыр. Бозо Кыргыздын улуттук суусундугуна кирет. Ошону менен катар эле бул бозонун дарылык касиеттери да бар. Балдардын азгандуулугунда беришет. Мурун ата-энелерибиз баары балдарга ушундай берип келишкен. Азгандуу болсо бозо менен анын кан басымын көтөрүшкөн. Балдардын ич чагарынын ооруганда, көйрөктөрү ооруганда дагы ушул бозону элдик дары катары колдонушкан. Бозонун эң көп пайдасы бар организмге. Рахмат. Боза очень полезна, так как содержится в них основа, содержится проросшая пшеница. Еще также содержатся витамины группы В, которые очень полезны для растущего организма и для всего организма. Очень хорошо помогает при низком гемоглобине, для поднятия гемоглобина, также при низкой давлении. Бывают тоже виды бозон, там крепкая и мягкая, но для лечения в основном мы используем и рекомендуем мягкое бозо. Рахмат. Саламатсызбы? Бозонун пайдалуулугу жөнүндө изилдеп жаттык элек. Адамдарга кандай пайдасы бар? Бардык эле адамдар ичсек болобу? Ушул боюнча диний көз караш боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып бере аласызбы? Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таала бүтүн дүйнөдөгү адамдарды бул дүйнөдө жана ахиретте бактылуу болуш үчүн бизге толук болгон дин жиберген. Ушу динди элге жеткизиш үчүн пайгамбарларды жиберип турган. Ушу Адам атадан баштап акыркы пайгамбарыбызга чейин 124.400дөн ашык пайгамбар өткөн экен. Ушу акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Динибиз ислам. Алла Таала айтат, бүтүнөдө бардык макулуктарга Алла Таала рызкы берчү. Баарына рызкы бере турган Алла Таала. Бирок бизге саадатман пендем, силер мен берген рызкыны адалынан алгыла, адалынан ичкиле, адалынан кийгиле деп койгон. Алла Таала бизге адам баласы өзү ажыратып билбей турган адал, арам, жакшы, жаман деген нерсенин баарын шариятыбызда, исламда, Куранда бул адал, бул арам, бул соо, бул күнөө, бул жакшы, бул жаман деп баарын айырмалап койгон да. Ошон үчүн адалынан алгыла, адалынан ичкиле, адалынан жегиле, адалынан кийгиле деп койгондагы ушу тамак ашыбыздан өдө эң майда кенедей бир арзыбаган нерсе дегенине карабастан биздин баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн өкүмдөрүн жиберип койду.
Мына азыр жерде бозо деп ушундай бозолорду чыгарып элдер талашат, бу ичсе болобу же болбойбу дегендей. Бозо деген биздин кыргыз элибиздин илгери байыртадан бери эле ичип келаткан суусундугу болгон да. Бозону ата-бабаларыбыз деле ичип келген, молдолор деле ичип келген, мусулмандар ичип келген деген ал башка бозо, азыркы бозо эмес. Ал деген угутучок, жармадай ачытылып жасалган бозо болгон. Бул бозодо деген азыр медиктер деле окумуштуулар деле айтып атат да. Мисалы үчүн арпада 9 витамин болсо, да канча деген мультивитаминдер бар экен. Жүгөрүдө 12 витамин бар дейт. Андан башка да адамдын ден соолугуна пайдалуу мультивитаминдер да бар экен да. Жагысы жанагы ачкыл жармабыз деле арпадан жасалган. Анда дагы организмге, ден соолугубузга, ичеги карындарыбызга, эң микрофлорага жакшы таасирин бере турган жакшы азык экен да. Аны ичкен киши ток да болот, суусун да канат экен. Жана кубат да болот. Бозону арпадан, таруудан, жүгөрүдөн ушундан жарма сыяктуу ачытып жасап келген. Ошол учурдагы кыргыз элинде деген ошо адал арамды айырмалап билип жеген азыктары болгон. Ошо бозо дагы адал болуп келген. Эмне үчүн? Анткени ал убакта бозону жасаганда ошондой эле таруудан, жүгөрүдөн, арпадан ушундай ачытып жасап келген. Бирок ал ачырганда жарма, ачкыл жарма сыяктуу эле ачытылып, аны ичкен киши мас болгон эмес. Ошону биздин элибиз туура түшүнсө